Ысык көл районунун Торайгыр айылында электр зымдары жана мамылары эскилиги жетип, авариялык абалга келген. Учурда чыгыш электр ишканасынын кызматкерлери тарабынан 52 даана электр мамылары орнотулуп, 2 км 800 метр зымдар жаңыланып тартылды. Белгилей кетсек, тургундардын өмүрүнө кооптуу болгон электр зымдары 1970-жылы курулган. Капиталдык курулуш бригадабыз менен кайра куруу, жаңылап куруу иштери жүрүп жатат. Бул жерде бул айылдын тургундары электр энергия менен камсыз кылган 10 киловольт Торайгыр линиясын кайра куруп жатабыз, жаңылап. Бул линиялар эскилиги жетип, азыркы учурда авариялык абалга жетип, опоралары чирип, адамдын өмүрүнө коркунуч туудуруп келген. Эми болсо азыр ушул линияларды жаңылап, бардык түркүттөрүн алмаштырып, жаңы түркүттөргө бардык жабдууларын алмаштырып, кайра куруу иштери жүргүзүлүүдө. Бул иш-чаралардын сметалык баасы 1 миллион 342 миңди түзөт. Бул иш-чараларды аткаруу менен бул айылдын тургундары алып жаткан электр энергиянын ишенимдүүлүгү жана сапаты жогорулайт демекчимин. Буга чейин электр энергиясынын күчү жетпей, шамал болсо эле өчүп калып, тургундарга бир топ кыйынчылык жаратып келген. Эми минтип жаңыланганына тургундар ыраазы болушууда. Буга чейин айтыш керек, мындай слабый болчу да. Анан ушул көрүнүп турат, мына бул линияны тартышты эле, эми биягын тартып атат. Бат-бат иштеп атышат. Буларга рахмат. Резко ыраазычылык билдирсек болот. Бул жерге подстанцияда коюшкан. Жакшы, буюрса былтырдан бери иштери жакшы экени көрүнүп турат. Буларга эми ыраазычылык билдирип, рахмат айтыш керек. Рахмат буларга. Иштери жакшы болсун, ийгиликтүү боло берсин. Чыгыш электр ишканасына чоң рахмат айтам. Мына азыр кыш келди. Эми мурун бир трансформатор эле, эми дагы бир трансформатор коюп, эң жакшы болду. Баягыда эми жок. Күч келбейт, күйүп кетпейт. Ушулар иштегенде мына 2 күндөн бери иштеп келатат. Дагы линия тартып. Биздикин 2 саатта, меникин тартты, 1 саатка жетпей тартып койду. Абдан ыраазымын ушу директоруна да иштеп аткан светчилерге да чоң рахмат. Белгилей кетсек, электр энергиясынын күчү жетпегендиктен дагы кошумча көмөкчү чордондор орнотулуп, айыл тургундарына электр энергиясы менен толук камсыз болуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Айнура Орозобекова, Сталбек Саманчиев, Ысык көл жаңылыктар кызматы үчүн Ысык көл районунан.